Кошуна акысы кыргыздарда жоголуп атат. Мурда биз ата бабаларыбыз сүттү бекер берет элек, каймак, айран деген нерсени бекер берет элек кошуналар бири-бирине. Бир кошуна баласы студент болуп бир жерде окуп келе турган болсо, кошуналар келип, баласы келиптир, паланча окуп келиптир деп чогулуп тоюп кетет эле кадимкидей. Ушул нерселер өзүбүздө да исламда жок, шариятта жок болушу мүмкүн, бирок өзүбүздүн салтыбызга өтө туура келе турган маселелер бар. Кыргыз качан сүтүн акчага сатчу эле кошунасына? Эч качан. А бүгүнчү квартирада жатат, холодильниги толтура, а кошунасы ачка жатат. Ушул дагы бир мусулмандын адеби ушул. Урматтуу мекендештерим, кошуна маселесине маани бериңиздер. Бир улуу адам кошунасы бар экен. Кошунасы кирип акча сураптыр да. Акча сураса аялы келип карап, нито көзөрүнөн койгон караган жок. Акча сурадыбы, бербей эле кой деген жок. Өзүнүн семьябыз бар, тирүүлүгүбүз бар деген жок аялы келип. Аялыга унчукпай эле келип акчаны кошунасыга берди дагы ыйлады күйөөсү. Аялы келип туруп, неге ыйлап атасыз? Акча бердиңиз го деген учурда баягы адам карап туруп, мен ушуга жеткирбей эле беришим керек эле. Мындайча айтканда мен ушуну түшүнүшүм керек эле. Чындап кошуна болушум керек эле. Ушу абалга карыз сураганга чейин жеткирбестен өзүм ал акыбалын билип турушум керек эле. Кошуна акысына кыянат кылгандыгым үчүн ушул нерсени ойлоп ыйлап атамын дейт экен. Мен миллиондогон факттарды келтирип, ошо Европада мактанып жаткандар, сайрап сүйлөп жаткандар бүт бардыгы ушу өзүбүздүн мусулман ата бабаларыбыздан алынган деп факт түрүндө көп мисалдар келтиришим мүмкүн. Көп нерсе бизден алынган. Биз эмне үчүн өзүбүздөн качып атабыз бүгүн? Уялба. Кону кошунага бекем бол. Кону кошуначылыкты бекем карма мекендешим.